Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламды жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва тааляга мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбыз болсун. Ислам динибизде үй бүлөнү куруу, үй бүлөнү сактап калуу эң чоң, үй бүлөнү жакшы алып кетүү эң улуу сооптуу иштерибизден. Андыктан бүгүнкү күндө айта турган сөзүбүз талак маселеси болсо, ушул талактын эмне экенин билбестен ажырашууга жөнү жок эле талак берип коюп, ушинтип кыйналгандарыбыздын саны дагы аябай көбөйүп атат. Аллах субханаху ва тааля талакты уруксат берип, халал кылган, адал кылган. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осият сөздөрүндө айтылган. Ал сөздөрдө пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: Аллах таалам өзү адал кылган, уруксат берген нерселердин ичинен эң жаман көргөнү бул талак деди. Бул талак адамдар билип билбестен болбогон бир кичинекей үйдөгү азыраак капачылыктан, азыраак бир кемчиликтерден дагы талактарды берип коюп кыйналып жүргөндөрүбүз бар. Бул ажырашуу өтө чоң күнөө. Талакты жөнү жок берип коюу дагы чоң күнөө. Бунун ар бирибиз Кудайдын астына барганда эсебин бере турган күндөр бар. Ал эми талакты кайсыл аял себеби жок эле отуруп, кандайдыр бир күйөөсүнүн, жолдошунун бир кемчилдигин байкап калып, сен ушундай кылдың, тигиндей кылдың, мен талагымы бер деп күйөөсүн кыйнаган келиндер, аялдар кездешкен болсо, анда мына пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, кайсы бир аял үзүр жок, себеби жок эле күйөөсүнөн талак сураган болсо, ал аял үчүн бейиштин жыты дагы ага насип кылбайт. Бейиштин жытын да жыттабайт деген. Ал эми бейиштин жыты канча жерден жыттанат десе, 500 жылдык жерден бейиштин жыты буркурап жыттанып турат. Укмуш. Ал эми себеби жок талак сураган аялга жытын да жыттатпайт делинет. Андыктан ушул аял заты үй бүлөнү сактап калууга эң көбүрөөк аракет кылууга аялдар дагы тийиштүү. Ал эми кээ бир учурларда эркектер да ушул талактын канчалык оор экендигин билбестен туруп эле анча-мынча үйдү шыпырбай койдуң деп да талагын берип койгон. Дагы бир башка бир жөнөкөй сууну алып идишке куюп коюп турсуң да, же мынандай деп бир болбогон иштер үстүнөн дагы ачуусу келип талак берип койгондор кездешүүдө. Бул талак оюнчук эмес. Бул талак оор нерсе. Талак айтуу менен ошол аялынан автоматтык түрдө ажырап калат. Ошондуктан ар бир адам бул талак эмне экендигин үйрөнүп, билип, биз көчөдө унаада бара жатканда ошол жол эрежелерин үйрөнөбүз. Мындай болсо машина авария болуп кетет, мындай болсо кырсыкка учурап калат деп, ошол жамандык жактарын айтып, ошол кырсыкка учурабаш үчүн үйрөтүлгөндөй эле үй бүлөдө дагы үй бүлөнү сактап калуу үчүн талак айтпай, ошону сабырдуулук менен, бири-бирибизди түшүнүп, ынтымакчылык менен талактан оозубузду, тилибизди этияттап жашообуз кажет. Ал эми ажырашып кеткен болсо, талак айтылып, талак түшүп калган болсо, кайра жараша турган талактар бар. Кээде кайра жарашка такыр мүмкүн болбогон учурлар бар. Ошол 3 талак айтылып калган болсо, андай учурларда анын урпагы эмне болот? Анын бала чакасы эмне болот? Аркада калган тирүүлөй жетим болот. Ал эми ошол аял бирөөгө турмушка чыкса деле, ошол балдарына жакшы ата болуп береби жокпу? Ал эми эркек башка аялга үйлөнгөн болсо, ошол мурдак аялынан болгон перзенттерине жакшы апа болуп береби жокпу? Мындай маселелер бар. Ошондуктан, урматтуу элим журтум, биз да бардыгыбыз дыккаттык менен эң исламыбыздагы коомубузга пайда келтире турган иштерибиздин эң чоңу үй бүлөнү таза сактоо, үй бүлөнү бекем сактоо. Ошол жердеги анча-мынча кемчилдиктерге көз жумуп, ал эми кемчилдик дегенде адам баласынын барында кемчилдик бар.
Kimisinde bolbosun kemçildik var. Oşol kemçildiklerdi biz jaap, jaşırıp, jakşысын çıkarıp degendey her birimiz üy bülöөнү jakşı saktooga hareket kılalı. Talak meselelerinde dagı dikkatlik menen üýrönüp, epte öyle bir açusu gelip ketse talak ayta berбестен bunu jakşı saktaşыбыз gerek. Elibizde, jurtubuzda, koğumuzda, üy bülöbüzde tınçlık, amanlık, bereke olsun, jakşılık.